Эгемендүүлүккө карата Кыргыз Республикасынын президентинин кубогуна ойноп аткан мынакей көкбөрү боюнча турнирден экинчи тандабалоо күнү 3-чү оюн Нарын областынан келген Актала командасы жана Талас областынан келген Бакай Ата командасынын беттешүүсүнө мына күбө болгон отурабыз. Эки команда да тең жаңыдан келишип ойноп аткан командалар. Четинен эки команданын курамы менен тааныштыра баштасак. Актала командасы. Биринчи Каракулов Руслан, экинчи Турганалиев Мирлан, үчүнчү Ажалиев Нурлан, төртүнчү Аманбеков Ырыс, бешинчи Мукашев Мирлан, алтынчы Эмилбек уулу Субан, жетинчи Мамбет Садык уулу Темирбек, сегизинчи Айбек уулу Бекжан, тогузунчу Качкынбай уулу Мунарбек, онунчу Чодоев Руслан, 11-чи Нурбек уулу Болот Дөөлөт, жана 12-чи Сүйүнбек уулу Жыргалбек. Мына ушундай курамда келишкен экен. Бакай Ата Сыдыков Алмаз, биринчи, экинчи Карганбаев Тойчубек, үчүнчү Борошов Марат. Кечеген аябаганда жакшы оюн көрсөттүлөр ушул Борошов Марат. Төртүнчү Мырзабек уулу Абдылас, бешинчи Саткынбаев Мунарбек, алтынчы Меделбек уулу Нуржан, алтынчы Асаналиев Өскөн, сегизинчи Кутубаев Болот, 9-чу Жолчубеков Бакытбек, 10-чу Талгатбек уулу Адилет, Шершенбаев Мукаш, 11-чи 12-чи Алымкулов Азамат. Мына ушундай курам менен эки команда тең толук курам менен келишиптир. Бул жерде эми азыр тез жардам кызматы келгенге чейин оюнду баштабай турабыз деп калыстар тобу айтып атышат. Анткени ушу достук командасынан эки бала аябай катуу оор жаракат алып калышты. Жерде оор болуп атат, түнү менен жааган кар жаандан улам. Эми бөйдө кырстан тышкары кылып, Кудайым өзү сактап бир жакшы оюн болсо экен. Бул эми улактыда көкбөрүнү жөнөкөй эле балдар тарта бербейт. Ышкыбоз ат менен бирге чоңойгон аябай чымыр балдар ойнойт. Ушунча да мактанып да болбойт. Кырсык деген Кашкабактын ортосунда экен. Кудай буйрса мына жакшы оюн башталат. Акталадагы ушу Ноорузда келишип аябай жакшы оюн көрсөтүп кетишкен. Билебиз, ошо Актала командасынын тренери болуп Улан Тансор деп билер, көпчүлүк билет. Ушу Тансор өзү башта ойноду эле. Мында Мика гана бар экен. Мика да ушул Толук Молдо айылдан болот. Көптөгөн жылдардан бери ушу чүйдө келип улак ойноп жүргөн жигит. Дагы айта турганбыз, бул жерде Суан деген жигит бар. Аябагандай жакшы ойноп жүргөн жигиттерден, ушу көчмөндөр оюнда эреңишке чыгып жакшы жыйынтыктарды көрсөттү эле. Тилекке каршы эки команда да тең аттарын кличкаларын беришкен эмес экен. Эми бул эми жаңыдан келип аткан командалар, Кудай буйрса эми бара-бара ушул балдардагы, аттардагы өзгөрмөн таап, жакшы бир ийгиликтерге жетет деген ойдобуз. Анда эмесе күтүп туралык. Тез жардам келсин, андан кийин бир кызыктуу
Бүгүнкү турнирдеги экинчи күндөн 3-чү оюнда күбө болот болсо керек. Ошентип оюн башталды. Актала командасы менен Бакай Ата командасы. Улак азырынча Бакай Ата командасында 6-чы номурдагы Медетбек уулу Нуржан азыр басып жүрөт. Кудай сактай көр, ошо аттардын баары саябагандай учкаяк болгондуктан ошо ылдамдыктан токтоно албай калып бири-бирине ат салып урдуруп кетип атышат, көрүп атасыздар. Актала командасы тууралуу айта турган болсо, бул Акталада Тоолокмолдо деген айылдан чыккан жигиттер булар. Убагында ушу Дордой командасын өзөгүн түскөн Акыл Долоон деген жигиттердин мына инилери ойноп атышат азыр. Онунчу номурдагы Чодонов Руслан Актала командасынын оюнчусу жабышып алып аябандай жакшы оюн көрсөтүүгө аракет кылды. 1-0. 1-0 Бакай Ата командасы алгачкы улагын салып кетишти. Мына өстөр көп болгондой кече дагы Талас командасы менен жакшы оюн көрсөтүштү эле. 17-7 эсебинде бирок утулуп калышкан. Бүгүн мынакей тандоо турунун экинчи күнүндө 3-чү оюнун Нарын областынан келген Актала командасы менен беттеши. 1-0. Талас областынан Бакай Ата командасы азырынча алдыда. Асан Алиев өскөн 7-чи номурда Бакай Ата командасынан алып чыгып тилекке каршы түшпөй калды. Эми эң эле кооптуу акыбал ушу Казан түбүндө улак түшүп калган ушу аттарга дагы балдарга дагы аябай кооптуу акыбалдар болуп калат. Бул эки команда тең көптөн бери келбей калышып, эми мына ушу ат майданга келип ойной башташты. Кудай буйрса келечек алдыда. Актала командасы улакты басып алып чабуулун баштады. Азыр айталык 5-чи номурдагы Мукашев Мирлан. Эки каршысы өнөктөштөрү жардам бере албай атышат. Турганалиев Мирлан Мика дагы 2-чи номурдагы атактуу Мирлан Мика. Неме салды? 6-чы номур салды. Көрүнбөй калды. Топто салып кетишти. Алгачкы жекеме-жеке оюну 3-чү номурдагы Бакай Ата командасынан Борошев Марат кече күндө аябай жакшы оюн көрсөттү эле. Актала командасынан азыр эми көрөбүз ким чыгат. Мына 1-чи Карагулов Руслан. Капитан командасы
жекеме-жекеде ойнойт экен. Мына еңимчил жигит экен, басып алды Руслан. Лошайтепе эсеп 1-1. Актала командасы дагы алгачкы улагын салып кетишти. Бул жерде Мирлан Турганалиев жана басып алган Мукашев Мирлан болсо керек. Ушул эки жигиттин аракети менен эсеп теңелди 1-1. Акталада не подарок, да? Актала бизге ближе по духу. Мен ошко ойлойт экен. Актала командасы мына көк футболкачан ойынчылар. Таластын Бакайата командасы болсо сары футболкачан жигиттер. Көтөр. Мына көтөрүп кетти. Жодонов Руслан. Экинчи улагына кетти. Мына ошентип 2-1. Актала командасы алдыга чыкты. Азамат. Чодоев Руслан кечиресиздер. Мына калайык журт өзүнүн баатырларын билиши керек. Ойын мына эме кызуусуна кирди окшойт. 2-1 Актала командасы алдыда. Мамет Садык уулу Темирбек улакты басып алып мына азыр Нурбек уулу Дөөлөткө өткөзүп берди. 11-чи номурдагы, бирок тилекке каршы азыр Бакаятанын балдарына жулуп басып алышты окшойт. Бакаятада оңой жигиттер эмес булар дагы. Мына Эки-бир ойын жекеме-жекеде уланат. Мына жерден аутка чыгып кетти. Кудай сактасын. Актала командасынын оюнчусу дагы азыр кичине жаракат алып кала жастап калды.
Руслан дагы Актала командасынын капитаны эңимчил жигит экен. Экинчи рет ушул 1-1 оюндан улактап чыгып өзүнүн командасын чабуулга айдап атат. Эми нарынан келген команданын аттары кичине окшошпогондой өңдөнөт. Болосо өздөрү аябай эңимчил, жаш такымдар күчтүү жигиттер. Мына кетти эми. Карагулов Руслан. 3-1 Актала командасы алдыга созуп чыкты. Азамат Карагулов Руслан, Актала командасынын капитаны. Oyun эми кызуусуна кирди окшойт. 3-1 Актала командасы алдыда. Кудай сактай көр. Мынакей жогорудагы айтылган Карганбаев Тойчубек экинчи номерда Бакаята командасынын улакчысы. Сал тилекке каршы улак дагы жерге түшүп калды окшойт. Үчүнчү улактын ээси Карагулов Руслан көчмөндөр оюнунда элеңиш боюнча бүткүл көчмөндөр оюнунун чемпиону болгон. Ушул тоголок молдолук жигит. Ортодо калыс Асан Байке эми азыр оюнду токтотуп жекеме-жекеден улантат болсо керек. Жок, улак көтөрүлүптүр. Улак көтөрүлүптүр жерден. Улак Бакаята командасында, мына эми таластыктарды биз жакшы билебиз. Булар командасы менен ушу Казанды камалап келип, коробка капасы менен улактар салып жүргөн команда. Тагыраак айтканда ушу Талас, легендарлуу Талас командасы. Эми булар деле ошол бир өрөөндүн балдары, бирдей эле улак мектебинен өткөн жигиттер. Борошов Марат болсо кечээки Талас командасы менен болгон оюнда аябай жакшы оюн көрсөткөн. Муну эми таанып алышыбыз керек. Кудай буйрса алдыда бул баланыкта келечеги кең бала экен. Карагулов Руслан, кайрадан капитан командасы Актала командасынын кайра улакты көтөрүп алды. Мынакей 6-чы Медетбек уулу Нуржан. Руслан басып алган экен, эми Нуржанга кыйын болуп калат го. Азыр чыгып Руслан ушу өнөктөштөрү бирден Каршылашын камасынан чабуулга чыкмакчы. Кетти Руслан. Чабуулун баштады мына.
Бакаятан балдары мына Нуржан кайра Медетбек уулу Нуржан жылып алды. Улактагы чоң оор 1-2-3 минуттан ашык басып жүрүш өтө кыйын болуп калат негизи бул улакчы балдарга. Улак жерде бир аутка чыга элек мына эми. Нурбек уулу Дөөлөт 11-номурдагы Акталан командасынын оюнчусу аябаганда жакшы оюндарды көрсөтүп атат. Мына 1-бөлүмдүн Менимче ошол азыр 12-номурда Актала командасында Кулкеев улан Тансор ойноп атат окшойт. Ойногон манералары окшошуп кетти. Бирок бул жерде бизде тизмеде жок экен. Кулкеев улан болсо ошол Актала командасын барып башыктырып, аябаганда жакшы жигиттерди жаратып келатат бул жигит дагы. Тансорчу. Иванов калып. Акталан балдарды аябаганда кардуу жигиттер экен мынакей. Ушу басып алган улакты жылып алып атышат, көрүп атасыздар. Аттары кичине окшошпогон менен бирок балдарында кеп жок, аябаганда жакшы жигиттер. Мына азыр Актала командасынын оюнчусу 9-номурда Качкыбай уулу Мунарбек басып алды өзүнүн көк аты менен. Böyle koymayı Биринчи таймда аягына чыгып калды. 3-1 эсебинде азырынча Актала командасы алды да, акыркы секундалары кетти. Азамат эгерде ушундай темпте жакшы оюн көрсөтө турган болсо, бул Актала командасындагы жакшы ийгиликтерди күтүп турат дейбиз. Бакаята командасы да жаман эмес. Булар да эми жаңы келип аткан эки команда тең жаңы келип ошол чоң оюндарга аралашып аткан командалар. Тактап айтса, ушу Ноорузда келишти эле Актала командасы жакшы оюндарды көрсөтүшкөн. Мына эми келип эми дагы жакшы оюн көрсөтүп атат. Биринчи тайм аяктады. Кудай буйрса,
бирке балдар тыныгып алгандан кийин экинчи таймда кайрадан сиздер менен жолукмакчыбыз. Ошентип Актала командасы менен Бакайта командасынын беттешинин экинчи таймы. Эсеп болсо 3-1. Актала командасы азырынча алдыда. Аябагандай жакшы оюн башталды. Эми акырындан биз ушул эки команданын курамы менен дагы бир рет тааныштыра кетелик. Актала командасы. Биринчи Карагулов Руслан, экинчи Турганалиев Мирлан, үчүнчү Ажалиев Нурлан. Актала мынакей азыр чабуулун баштады. Төртүнчү Аманбеков Ырыс, бешинчи Мукашев Мирлан, алтынчы Эмилбек уулу Субан, жетинчи Мамбет Садык уулу Темирбек, сегизинчи Айбек уулу Бекжан, тогузунчу Качкынбай уулу Мунарбек, онунчу Чодоев Руслан, 11-чи Нурбек уулу Дөөлөт, 12-чи Сүйүнбек уулу Жыргалбек. Бирок ушул Сүйүнбек уулу Жыргалбектин ордунда Кулкеев улан ойноп атат окшойт азыр. Бакайта командасынын 6-чы номерундагы улакчысы Медетбек уулу Нуржан 2 мүнөттүк айыпмамага кетти. Актала командасы чабуулда. Азыр эми 10-чы номердагы Руслан деген жигит экен бул. Бакайта командасы биринчи Садыков Алмаз, экинчи Карганбаев Тойчубек, үчүнчү Борашев Марат, төртүнчү Мырзабек уулу Абдылас, бешинчи Саткынбаев Нукарбек, Мунарбек экен. Мына ошентип төртүнчү улагын акталалыктар салып кетишти. 4-1. Алтынчы Медетбек уулу Нуржан, 7-чи Асаналиев Өскөн, 8-чи Кутубаев Болот, 9-чу Жолчубеков Бакытбек, 10-чу Талантбек уулу Адлет, 11-чи Шершенбаев Микаш, 12-чи Алымкулов Азамат. Булар эми Бакайта командасынын курамы болду. Эсеп болсо 4-1. Актала командасында экинчи номердагы оюнчусу Турганалиев Мирлан. Эми муну Мика деп баары жакшы тааныйт. Мика азыр 4-чү улагын салып кетти. Кайрадан Ырыс Аманбеков чабуулга чыкты. Тилекке каршы улакты сала албай калды. Азыр улак жерде, 1 мүнөт убакта азыр улак жерден көтөрүлүшү керек. Бирок аракеттер жаман эмес. Актала командасы да аябандай жакшы мыкты даярдыкта келгенин көрүп атабыз. Эсеп 4-1, экинчи тайм.
Жакшы алып атат. Жеке мына бул жерде Руслан чыгып келатканын көрүп атабыз. Актала командасынын капитаны жана азыр эми Бакай ата командасынан Тамам, защитасы начар болот. Руслан да аябай эмчил карлуу жигит экен. Мына улакты кармаса эле көтөрүп басып кетип атат. Дагы бир жолу мына 3-4 рет ушу жекеме-жекеде Руслан келип алып чыгып атат улакты. Садаков Алмаз чыккан экен. Бакай ата командасынын капитаны, эки капитандын оюну. Руслан Каракулов мына ошентип 5-чи улагын салып кетти. 5-1. Geç kıyım bakalım. Geç kıyım bakalım. Vaat жақсы екен ya. 5-1 Актала командасы алдыда аябай жақсы ойынды көрсөтүп келатышат. Кайрадан Актала командасы улакты көтөрүп алышты. 7-чи номурдагы бул Мамбет Садыкулов Темирбек. Ажалиев Нурлан 3-чү номурдагы. Адлет мына карлуу жигит экен. Бакай ата командасынын улакчысы мына чабуулун баштады эми. Кана эмес Адлет. Эти жерде эми Тансордагы Булгеев уландагы барып калган экен, өзүнүн казанын коргоп аутка айдаганга аракет кылышат. Мына улак ауттап, кайрадан жекеме-жекеде Руслан эми бир да жолу берелек Бакай ата командасына. Aktaların diyormanları, Bakayatan diyormanları ilak sürgünde. Sanılanlarga sürekli sıraplarsağlar, sürekli attarılar, sürekli çok sözünlerine korkup oynaları tavsiye etken. Onun için yönete Адлет дагы оңой жигит эмес экен. Бакай атанын 10-чу номурдагы
улакчысы чабан десе, бирок Руслан кантсе дагы тажрыйбалуу, бул эңиште дагы чемпиондукту жеңип жүргөн жигит. Атындагы алдында аты да жардам берип атканын карабайсыздарбы, ошо тартылып чоюлуп. Лимер. Тура чыгып койгончу мынакей азыр Бакаятанын оюнчусу азыр айып мамыга кетти. Бул эми капитан командасы Смаков Алмаз экен. Руслан кайрадан өзүнөн чабуулун баштады. Эми Талас командасы аздыкты ойноп атат. Акталалыктарда мүмкүнчүлүк бар, дагы бир улак салып кеткенге. Руслан Каракулов 6-улак, 6-1. Бекжан дагы 8 номерда Акталанын баласы, ошо Норуста аябайда жакшы оюнду көрсөттү эле. Бул дагы аябайда күчтүү эңимчил жигиттерден Миканы көрүп атабыз. Атактуу Мика 2 номерда мынакей Актала командасынын ушу Тоголок Молдонун колуну чүйдө көп жылдан бери уланып жүргөн, бул Мирланды тааныбаган киши жок болсо керек. Улак көтөрүлдү, Бакаятанын балдары басып алды азаматтар. Тойчубек. Улакты эми аут кайдап чыгышты. Кайра Русландын ошо эңип чыгып өз командасын чабуулга алып чыгат деген бир ишеним пайда боло баштады. Окшойт Актала командасында кайрадан жекеме-жеке. Мына Русландын келатканын көрүп атабыз. Руслан эмес, бул Улан экен, Кулукеев. Абдулас мына басып алып өңөрүп алды эле, бирок жетип калышты Акталанын балдары. Кудай сактай көр.
14-15 minutda. Altta girdi. Руслан Карагулов менен Абсамат Абдулас Мырзабек голу чыккан экен. Абдулас болсо 1995-жылы төрөлгөн жигит, бул жаш жигиттерден. Эсеп 6-1, Актала командасы азырынча алдыда, 3 минуттун тегелегинде убакыт калды окшойт. Экинчи таймда аякташта. Бирок эми бардык алдыда, дагы бир алдыда бир 20 мүнөттүк бар. Бул эми улак көкпөрө гол келип, ат менен баланын шаңы келип калса, бир таймда эле 10 чакты улакты тыштап салмай адаттары бар биздин улакчылардын. Кетти эмесе Руслан. Булит да коёт муну. 7-чи улакка кетип баратат. 7-1. Руслан Карагулов. Эми Бакая тарабы жаңы команда жаштардар булар көчөгүн ойноду. Акча көзөр эткенде. Көрсөтөштү. Сүзү манча ойнойт. Булар бөлчү уялат. Нуржан Ыргыт. Азаматка мынакей. 7-2. Медетбек уулу Нуржан өзүнүн командасына дагы бир упай алып келди. Мына ушинтип акырын-акырындан анан жүрүп отуруп эле ушулардан бир чоң атактуу улакчылар чыгып калат. Момчу элдин алдына деле чыгып ойнош бул өзүнчө эле эрдик. Экинчи таймда аягына жетип калды. Кудай буйрса, аягында жакшы оюн болуп келатат. 7-2 эсебинде Актала командасы азырынча алдыда. Алдыда дагы бир 20 мүнөттүк оюн бар. Эми ушул бирге бир ойуну менен бул оюндун экинчи бөлүгү дагы аягына чыгат окшойт. Руслан Карагулов мынакей өзү дагы бир жолу чыгып атат. Жана ошондой эле Тойчубек, Карганов Тойчубек бул 91-жылы төрөлгөн жигит экен, эми тажрыйбалуу. Şu Talas'ın kubogunda, Talas областын kubogunda аябай жакшы оюндар көрсөтүп анан тандалып келген команданын жигиттери булар. Руслан болсо оң солдон бирдей эң, эки такымга тең баскан жигитке мына көрүп атабыз, каягына ыңгайы келип калса ошол такымга басып алат.
Мика басып алган экен. Азыр Руслан өткөзүп берди. Ошо Тилекке каршы Казанга жакшы кирип барганы менен салганга мүмкүнчүлүк беришкен жок Бакаятан балдары. Бул эми Мика качанкы Мика. Тажрыйбалуу десе тажрыйба. Күч десе күч. Ошентип экинчи таймдагы аягына чыкты. 7-2. Үчүнчү тайм 7-2 Актала командасы алдыда. Мынакей чечүүчү тайм болуп эсептелет. Ким ойлоп тур эми ушул Актала командасын кечээки бул жерде айтып аткан прогноздор боюнча Бакаята командасы жөн эле утуп коет деп атышты эле, бирок жөн эле эмес. Тең дагы чыгуу болбой атат бул жерде. Hürmetçilerden bize. Bundan кейін дағы бір ойымыз бар. Адамжан менен Эмбуде. Мына Бакаятан балдарды эңимчил жигиттер экен. 10-чу Адилет талант уулу. 92-жылкы төрөлгөн бала. Эми чабуулун баштады. Сал. Азаматке мына 7-3. Үчүнчү тайм алгачкы минуталарында мына ушинтип Адилет өз командасын алдыга сүрөп бир улак салып кетти, бирок эсеп 7-3. Дагы да болсо 4 улакка Актала командасы алдыда болтат. Актала командасы да азаматтар мына Норуста келгенде кандай оюн көрсөтсө эле азыр болсо такыр таанылбай башкача бир жакшы оюн көрсөтүп атышат. Руслан Карагулов менен талант уулу Адилет бирге бир оюнуна чыгышты. Ошо эртеден бери Руслан канча жолу бирге бир жекеме-жеке чыкса, ар бир чыккан сайын улакталып чыгып ушу ийгиликтерди жаратып атат. Оң солдо бирден келген эки такымга тең баскан эңимчил жигиттерден улак салганды дагы аты дагы ошо Казанга токтоп жакшы үйрөнгөн ат экен. Золотой деген ат. Адилет да оңой жигиттерден эмес, мына жабышып алды азыр. Жулуп кетиши да мүмкүн. Адилетке такымга басканга ыңгайлуу болуп турат, алдынан тарт алдынан Адилет. Шкаф коюш керек болчу да эме Адилет. Мойнунан кармап чакырды. Руслан эми кайрадан баягы көнүм шадатын кыла баштады. Мына такымга басканга аракет кылып бутун өткөзүп атат. Улак чыкты айлампадан. Кийимбейлер Руслан басып алган экен. Ошентип Медетбек уулу Нуржан Русланды такымынан улакты жылып алып чабуулун баштады.
Нуржан да карлуу жигиттерден мына көрүп атасыңар. Artur'a ajatları, zapaslarına düz yürüyenlerle. 700. Ajat'a düz yürüyenlerle. Toplatı yaşayalım. Kaçma beka. Çıkma üstüne. İki komandanın bana istedim. Yok bakarata. Bakarata hazır düz yürüyenlerle. Aktala bakarata. Düğermenler Artur'un ajat'a. Bakarata. Hadi ajat'a. Hadi saka. Hadi bakalım. Hadi Bakarata komandasında öyle. Marat. Orası Marat. Bakarata komandasında Marat denen biri şunu 7-3'tü şut. Эки команданын балдары чарчап калды окшойт. Ошо казан түбүнө барганда улакты ыргытып салып жүргенге кичине чаймалары келбей атат. Актала командасы эми ушу туюк коргонууга өтүп ала турган эле шарттары бар азыр. 7-3. Aktala komandasında atı kaymakta olarak görüldüğü. Балдардын каруусу бирде команда тең болгондо мына ушундай болот экен. Улан Кулукеев мынакей улакты басып алып чабуулун баштады. Ушу 2-3 таймга чейин уланга улак тийген эмес эле, эми мынакей улак тийип Кулукеев азыр чабуулун баштады. Бул эми танцорду баарыңар жакшы тааныйсыңар. Бул кайсы команда ойнобосун бул жигитти бууп кайтарып эч кандай мүмкүнчүлүк бербей келишет баардык командалар. Yeni bunlar haftalarda çıkıyor, şuraya geldiğim yerde ulak olmuyor ki sonuçta dayılarını alıyor. Çağırdı sonuçta ulak.
Мынакей азыр Мика да кирип баратат. Улаган мынакей салып кетти. 8-8 улак. Улкеев Улан. Ушул Актала командасын кайрадан негиздеп, ошолорду улак чапканды үйрөтүп, тренер болуп жүрөт. Мына ушул жигит көптөгөн аттарды алып барып, эмгеги аябагандай зор. Жекеме-жеке ойunu азыр мынакей Руслан келатканын көрүп атабыз. 3-чү номурдагы Борошов Марат. Русланга жекеме-жеке Руслан кайрадан көтөрүп басып алды. Бул жигитке айла жок экен. Марат оңой жигит эмеске, мынакей басып атканын карагалачы. Ушу жерде туруп алып, бул жигиттер ат үстүндө кылып атканды кылыш кыйын. Onu kimçiliğe bakar. 8-3. Руслан кайрадан чыкты мынакей. 9-чу улак, Кудай буйрса мына болуп калат. Кетти айтаңдын көрө дүнүйө. Мына ушинтип баран эмгек желип калат да. Эмне болсо да Азамат жигит экен, мына эңкеси улак алган, ыргытса улак салган. Мына ушундай жигиттер көп болсо экен. Кыргыздын намысын коргоот, кыргыздын жигиттери. Эсеп 8-3. Нарын областынын Актала командасы алдыда. Азыр эми Бакаятан балдарын чабуулу башталды. Жолчубек Бакытбек деген улакчы, 9-чу номурдагы 95-жылы төрүлгөн жигит. 95-жылкы, 99-жылкы балдар ойной башташты улакты. Кудай сактай көрөм, мындайлар боло берет. Аттар да чарчады, балдар да чарчады дегендей. Nurcan.
Мына улактын салмагы дагы 35 килограммга чейин болгондуктан балдар 3-чү таймда чарчап калышып, көпкө чейин улакты басып жүрө алышпайт. Негизи өнөктөштөрүн өткөзүп берип, же болбосо бир шаң келип калган кезде улак салып кетпесе, аутка чыгып кетти. Эми кайрадан жекеме-жеке мына Руслан азыр кайра чыгат болсо керек. Айткандай, мына эңкеси улак алган, ыргытса улак салган Караголов Руслан. Аксу команда судьяларга ат берди. Аксу судьяларга ат дайындап тургула. 3-чү таймдагы аягына чыгып калды окшойт. Шахтала командасын быйылкы ушул президент кубогунда болгон турнирдеги биринчи алгачкы жеңиши менен куттуктай берсек болсо керек. Эми 8-3 кандай болсо дагы бир жакшы маданияттуу оюн көрсөтүп атышат. Ушу эки областтын балдары. Руслан кайрадан улакты мына көтөрүп алды. Азыр эми басып алып, акырын өзүнүн командасын чабуулга айдамакчы. Эми улакты ушинтип ат айдайт деп коет. Аты да икемдүү, оң солго бирдей бурулган ат экен, мына Золотой деген ат. Руслан Караголов. Багайтан балдарына улакты жулуп кетиптир. Руслан чарчады окшойт. Кыясы 9 номурдагы Бактыбек деген улакчы. Эртеден бери жакшы оюнду көрсөтүп атат. Ушул улак жулган жагынан каарлуу жигит экен. Бирок тилекке каршы ушу Бакайтан балдары калганга чейин жакшы барганы менен ушу аягына чейин чабуул чыкпай калып атат. Бул эми жаңы келген команда, Кудай буйрса келечек алдыда, кийинки жылкы оюндарда аябагандай жакшы оюндарды көрсөтөт болсо керек. Бул азыр айланып барып, ачуулдамдык менен бир булик көзгөрүүнү Тыштап сал жергеле. Руслан жетип тосуп калды калдырдагы. Бирок атылыбаса Бакаятта гол чамдагы 1 минут 15 секунд калды. Ошентип 3-чү таймда аягына чыгып калды. Мына 1 минуттон 1 минуттун тегерегинде убакыт калды. Абдулас тилекке каршы улактагы түшпөй калды. Балдар чарчады окшойт. Актала командасы кайрадан чабуулун баштады. Убакыт бар, дагы бир улак салып кеткенге. Эч ким жок казанда, таптаза. Ошентип 9-чу улагын салып кетишти Акталанын балдары, азаматтар. 9-чу улак. 9-чу улак.
қайдан? Мынакей ушинтип убакыттагы учкан уш экен. Актала командасынын ийгилигине ушул оюндун жыйынтыгы чыкты. 9-3 эсебинде Актала командасы алдыга чыкты. Актала командасынын улакчыларын куттуктамакчыбыз. Азыр эми бизде МВД командасы менен кадам жайдан келген Баткен командасынын оюнуна күбө болмокчубуз. Ulan! 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 Evet tamsın.